Жалал шаарынан чогулган бул ыктыярчылар пандемия күч алып жасалма дем алдыруучу аппараттарга муктаждык күч алганда уюшулган. Алар жергиликтүүлөрдөн чогулган каражатка тетиктерди алып, ооруканаларга колдо жасалган кычкылтек концентраторлорун жеткирип турушту. Интернеттен достор менен, инелер менен, интернеттен жөнөкөйлүк карапайым ушул жердин жамааттын жигиттери чогулуп көрүп, мондай нерселерди чогулттук. Биз биринчи буну баклашка кадимки эле баклашкадан баштаганбыз. Кийин карап издесек, ичинде турган фильтр. Фильтрин алып таштап туруп, буну боброво дейшет, водяной увлажнитель дейт. Кадимки эле кислороддон келип туруп, кислороддун башына коюла турган редуктор. Кадимки эле редуктор. Бул материалдар бардыгы строй материал магазиндеринде сатылат. Колдо жасалган кычкылтек концентраторун ыктыярчылар интернеттен көрүп, медициналык жабдыктарды оңдогон жергиликтүү усталар менен иштеп чыгышкан. Ыктыярчы Шакир Тайчабаровдун белгилөөсүндө бир эле аппарат 6 бейтапты 2,5 саатка чейин кычкылтек менен камсыздай алат. Жалал Абад больницага, Октябрьский райондук больницага, Сузак райондук больницага, Манас мектебинде стационарга, Нокен райондук больницасына, Ташкөмүр шаардык больницасына, эркин эркин айылдык немеге бир 150 адамга жете тургандай биз 150 точка кылдык. Жогордагы колдо жасалган медициналык жабдыкты $200 жасап алса болот. Ал эми атайын өндүрүлгөн кычкылтек концентраторлордун орточо баасы $400–500 түшөт. Ыктыярчылар андан да 20 даана алышкан. Аны үйдө жатып дарланган бейтаптарга зарыл болгондо берип турушат. Буда аппараттан 20 штук бар. Үйдө условияга апарсак болот. Анан бизде кислород, клексан уколу бар. Ал ар бир адамга 4 штуктан 6 штуктан бекер акысыз, шарты жок болсо акысыз беребиз буюрса. Өкмөттүн Жалал Абад областындагы өкүлү Нурболот Мирзахметов да облуста оору күч алып жатканын айтат. Учурда бир топ инфекциялык ооруканалар COVID-19 чалдыккан бейтаптар менен толду. Сузак больницасы толду бүгүнкү күндө, Жалал Абад больницасы уже толгону калды. Жана башка больницаларда тез ачышыбыз керек. Ал жагында да оор маселелер бар. Акыркы шайлоо күнү жана ошол эле кезде митингдердин арасында өтө көп контакттар болуп кетти. Мунун дагы 14 күндүн ичинде дагы бир коркунуч бизде турат. Биздин менин жеке божомолум боюнча 14 пикке чыгып кетебизби деген коркунучубуз бар. Өкмөттүн Жалал Абад областындагы өкүлү Нурболот Мирзахметов COVID-19 илдети күч алса, аны менен күрөшүүгө бейтапканлар, дары-дармек жана азык-түлүк жетиштүү экенин да билдирди. Беле кетсек, аталган оору Кыргызстанда алгачылардан болуп, Жалал Абад облусунун Сузак районунда катталган. Калбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.